Тышкы иштер министрлигинин жалпы консулдук маселелер боюнча бөлүмүнүн маалыматына ылайык 9 айдын ичинде соттун чечими менен Россиядан 950 кыргызстандык чыгарылган. Бул сан акыркы айда да кыйла толуктанды. Өзгөчө Бирилево окуясынан кийин Орусияда мигранттардын ишмердүүлүгүн текшерүү кадимки куугунтукту элестетип, Москвада мигранттарга каршы кампания башталгандай сезилет. Ал эми 28 октябрь күнү Москва шаарынын Садовод соода борборунун аймагында полиция кызматкерлери масштабтуу операция жүргүзүп, миңге чукул мигранттарды кармашкан. Мигранттар колунан келишинче полицияга чалдыкпаганга аракет кылышса да, учурда Москвада жүрүп жаткан сигнал рейдинде көп эмгек мигранттары кармалган. Мындай кырдаалдан улам биздин мекендештер көчөгө себепсиз чыгуудан же митинг болуп жаткан учурларда ишке да чыкпай үйдө олтурууга аргасыз болууда. Мына жакында эле болгон окуя, ушул жерден 12 баланы алып кетишкен. Түндө алып кетишкен, түнү келип алып кармаганга эч кандай укуктары жок. Алып кетишкен, дагы текшеришкен. Документтери баарыныкы жакшы чыккан. Арасында бир бала эмне болуп качып кетип калган, ошонун негизинде 12 бала тең депорт болуп кетти. Ошол эмне себептен депорт болуп сотко кайрылышса, 15 күндөн келгиле деп турду. 15 күн өтө элек. Эми Кыргызстанга кетип атышат. Аларда бала чага багабыз деп жүргөн эмелер бүт бар. Жыргабызга келген жокпуз. Эми документи бар болгон адамды эле азыр бизде кармап атат, негизи Москвада кармап депорт кылып атат. Эми бизде могу жогоруда отурган, посольстводо отургандар ошол нерсени чечиш керек да, мыйзам четинде. Квартирадан жашап, кээде жатып таштап атат, каяка кеткенин билишпей, ар ким ар жака таркап кетип атышат. Кээде даже парктарда жатып атышат, эмелерде жатып атышат, скамейкаларда жатып атышат. Кыйынчылык, ал жерден кармап алып дагы алып кетип атышат, депорт кылып атышат. Себепсиз депортация болуп кеткендер көп, мисалы үчүн. Азыр российский паспорту бар, башка документтери барлар деле эмнесе, алар деле конкретно иш таба албай жүрөт да, ишке кире албайт, ишке албай атат. Бул жерде эмнесе, элдерди, орустарды улутчулдук менен ойгонтутат да. Депортация коркунучунда турган азамат документтеринин бардыгы туура экендигин билдирип, миграция кызматкерлери териштирип тактабастан аны депортация кылып жаткандыгын айтат. Өз наразычылыгын билдирип, ал укук коргоочуларга кайрылган. Учурда соттун каралышын күтүүдө. Анын айтымында азыркы мезгилде бул каттуу териштирүүдөн көп эле эмгек мигранттары жапа чекүүдө. Кээ бирөө кирди чыкты кылам деп Украина чек арасына чыгып кайтпагандардын да саны арбын дейт ал. Бул жака иштеген келгенмин. Иштен чыгып баратканда менттер кармап, айыбын айтпай эле отделениеге алып барып, ошол жерде 2 күн олтурдук. Келгеним 2 ай эле болду. Мындай кайрылуулар жылына 7000ден ашык түшөрү мигранттардын укугун коргогон юрист Валентина Чупик маалымдады. Анын пикиринде көпчүлүк учурда мындай акыйкатсыздык эмгек мигранттардын сабатсыздыгынан келип чыгат дейт укук коргоочу. Мындан тышкары ага акыркы эле айларда 50дөн ашуун мигранттар кайрылып, алардын 40-ы сотто өз укуктарын коргоп утуп алышкан. Мигрантам не совершено, работодателям не совершено? Мага кайрылуулар абдан көп түшөт. Ал эми мындан сырткары канчалаган укугу тепселенгендер бар. Албетте бул көрүнүш мыйзамдын толук иштебегендигин айтып жатат. Бул мыйзамсыздыкты биз чече албайбыз. Бул үчүн жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүшү керек. Себеп дегенде мен москвалык юрист болуп, мамлекеттик органдарга кайрылсам, алар мени тоготушпайт. Бирок алар кыргыз депутаттардын кайрылуусуна көңүлдөрүн бурушат. Эң негиз бул көйгөй комплекстүү түрдө, башкача айтканда ар тараптан чогуу каралып чечилиши керек. Бул каттуу текшерүүлөрдү чечип, жергиликтүү эл арасындагы жээрүү, улут аралык чыңалууну азайтуунун жолдорун издөө боюнча Москвада атайын тегерек стол өткөрүлдү. Бул иш-чараны аймактар аралык Кыргызстандын эмгек мигранттарынын коомдук кыймылын демилгелеп, ага тажик, өзбек, казак диаспораларынын өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, серепчилер жана Москванын федералдык миграция кызматынын өкүлү катышты. Негизгиси диаспоралардын өкүлдөрү учурда болуп жаткан каттуу текшерүүлөр мигранттарга каршы кампанияга айланып бара жаткандыгын жана миграция маселеси саясатташтырылып жаткандыгын билдиришти. Россиянын массалык маалымат каражаттары бул көйгөйдү толугу менен билбей туруп, миграцияны улут аралык мамиле менен аралаштырып, саясатташтырып, ансыз деле оор абалды курчутуп жатышат. Менин оюмча миграцияны, улут аралык мамилени жана саясатты аралаштырбай, ар бирин өз-өзүнчө караш керек. Ошондо гана жергиликтүү калк тарабынан эмгек мигранттарына болгон чыңалуу азаябы деп ойлойм. Мындан тышкары айтып кетсем, учурда антимигранттык компания биздин поезд каттамдарыбызда дагы кол салып баштаганы бизди кооптондуруп, өкүндүрөт.
Бирюлеводогу окуядан соң кармалган мигранттар Россиянын кээ бир аймактарында бүгүнкү күнгө чейин лагерлерде эч кандай соту жок эле кармалып жатышкандыгы тууралуу маалымат алдым. Аларды депортация кылуу чечимдери да кабыл алынган. Менин маалыматыма ылайык, бул кармалган мигранттарга элчиликтер эч кандай жардам көрсөтүшпөй жатышат. Ошондон улам менин пикиримде, элчиликтер Москвадагы гана жарандары менен алектенип, аймактарга кармалган жарандарды тууралуу унуткандай. Өз кезегинде бул көйгөй эмгек мигранттардын тилди билбегендигинен жана сабатсыздыгынан болуп жаткандыгын Москва шаарынын миграция кызматынын башкармалыгынын өкүлү Денис Ковалев билдирди. Ошондой эле ал биздин кызматкерлер мыйзам чегинде иштеп жаткандыгын, бирок чындыгында мыйзамга кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизүү керектигин, башкача айтканда оптималдаштыруу керектигин айтып өттү. Орто Азияда келген мигранттардын орус тилди билбегендиктен да көптөгөн көйгөйлөр башына түшөт. Андыктан алар Москвага келерден мурда тилди жок дегенде тилди үйрөнүп келсе, өздөрүнүн укуктарын сактоого кыйла эле жардам беришмек. Бүгүнкү күндө Орусияда мигранттар эмгек казынасынын негизин түзөт. Андыктан өлкө аларга муктаж экендигин Кыргызстан-Орусия ынтымагынын коомунун жетекчиси Борис Силаев билдирди. Россия Федерациянын президенти Владимир Путиндин айтымында өлкө алдыга жыл үчүн 25 000 эмгек орун талап кылынат. Албетте азыркы учурда ал сан бизде жок. Андыктан бүгүнкү күндө өлкө эмгек мигранттарына муктаж. Аймак аралык Кыргызстандын эмгек мигранттар коому кыймылынын жетекчиси Алишер Маданбеков диаспоралардын мигранттарга өз учурунда колдоо көрсөтүү керек экендигин белгилеп өттү. Ал үчүн диаспоралар активдүү иштеп, мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта болуусун айтып өттү. Биз Москвадагы кыргыз диаспоранын өкүлдөрү учурда болуп жаткан катуу текшерүүлөрдүн аркасы менен мыйзам чегинде жашап жана эмгектенип жаткан жарандарыбыздын жапа чегип жаткандары бизди тынчсыздандырат. Ошондон улам биз бул түзүлгөн кырдаалды чогуу чечүүнү сунуштап жатабыз. Анткени кээ бир кылмышкерлердин кылганынан жалпы жөнөкөй эмгек мигранттары кесепеттин тартууда. Биз бул иш-чараны демилгелеп, бүгүн жергиликтүү мамлекеттин органдарына колдон келген жардамыбызды көрсөтүү менен бул маселенин чечүү жолдорун ойлонушубуз керек. Биз биригип гана бул көйгөйдү чече алабыз. Жыйынтыгында диаспоралар Орусиянын президенти Владимир Путинге Москвадагы кырдаалды жоюуга көңүл бурушуу боюнча кайрылуу жасашты. Учурда орусиялык маалымат булактарынын билдирүүсүнө ылайык, эмгек мигранттары Орусиянын ички дүң продукциясынын 7,56% түзүшөт. Акчалай айтканда 8 триллион 250 миллиард рубльды түзүүдө. Орусиянын серепчилери учурда эмгек мигранттарын айыппул салуу менен чектөөнү сунуштап жатышат. Анткени адистер бул жолду биринчи баскычында федералдык бюджетине 74 миллиард рубль түшөрүн билдиришүүдө. Мындан тышкары эмгек мигранттарды каттоо жана жумушка орноштуруу уруксат кагазын алуу жүрүмү жөнөкөйлөштүрүү керек деп билдиришүүдө. Айта кетсек, учурда федералдык миграция кызматы тарабынан Орусиянын парламентинин эл өкүлдөр палатасына жаңы мыйзам долбоору киргизилген. Ага ылайык квота системасы жоюлуп, ал экономиканын ар тармагында чектөөлөр менен алмашылмакчы. Кандай болбосун, учурда миграция темасы эмгек мигранттары коомдун негизги көйгөйүнө айланып, тезинен чечүүнү талап кылып жаткандыгы шексиз. Орусияга жаңы келген жана ал жерде эмгектенген мекендештерибиз үчүн жумуш, батир, керектүү дарек, атүгүл жоголгон документтерди табууга шарт түзүлгөн. Мигранттардын негизги маалымат булагы болуп эсептелген Бирге.ру интернет сайты.
Ал эми бул чоң заманбап системаны иштеткен 22 жашар Бакыт Москвага келгенине толук 1 жыл боло элек болсо да, бул кыска мөөнөттүн аралыгында жаш жигит бир топ коомдук иш-чараларды өткөрүп, өз мекендештерине жардамын көргөзгөнгө жетишти. Биякта деген мисалы радио бар. Москвада отурган, Россиянын бүт четинде отурган кыргыздар ушу радионун кыргыз радиолорду угуп, ушу кыргызча уга алат да. 200дөн ашуун кыргыз мигранттар Москвада жоготулган документтерин балдар ойлоп тапкан бирге сакчы долбоору аркылуу өздөрүнө кайтарып алышкан. Азыркы учурда бул система 5 айдан бери өз нугунда иштеп жатканын сайттан көрө алдым. Ал эми бул долбоордун жаралышына Бакыттын өз паспортун жоготуп алгандыгы түрткү болгон дейт мекендешибиз. Биз наклейка ойлоп чыгардык да. Наклейканы өзүнүн номерин жазып туруп паспортуна чалдап коюп, мисалы жоготуп алса бирөө табар паспортты. Көрөт, наклейкада номери жүрөт, звонок этет. Номер откручен болса, биздин номерге алып, биз болсо деген сайтка илип коебуз да. Ошентип, ушу биздин сайт аркылуу, ушу бирге сакчы аркылуу 200дөн ашык киши өзүнүн паспортун табышты. Бизге рахмат айтышты. Бул рахмат айткан кишилерге да, рахмат айтпаган кишилер да бар болуш керек деп. Бул маалым каттарды Бакыт достору менен биргеликте атайын Москвага жаңы келген кыргыз мигранттар үчүн чыгарышкан. Китепченин ичинде шаардын картасы, кыргыз медициналык борборлордун даректери, атайын кызматтар атүгүл сим-картадан бери камтылган. Справочник чыгардык. Справочник ушу кафелерге барып, ишкана жетектеген кишилер бар. Ошолорго барып байке ушундай кыргыздарга керектүү справочник чыгарып атабыз. Алар акча беришти, ошо рекламага чыгарып, 3 жол чыгардык. Биринчиси 1000 чыгарганбыз, андан кийин 4000, андан кийин 10 000 чыгардык. Жаш жигиттер жумушунан бош убагында чогулуп, бири долбоор жазса, экинчилери аны ишке ашырып, үчүнчүсү элге тартуулайт. Бүгүн да Бакыт Мирза аттуу досу менен биргеликте кыска метраждуу тасма тартууга киришишти. Албетте кыска болсо да, тасма жаратуу акча талап кылат эмеспи. Колунда техникаларды алар өз каражатына алышкан. Свое имя и фамилию. Ошентип камера керек болуп, акча жок вообще. Ошол кезде иштелек болчубуз вообще. Базардан 100 рубльга футболка алып, ошого ар кайсы нерсени жаздырып, ВДНКдан сатып таратып ар кайсы жактанчы. Ошо футболкадан 150 рубль түшчү. Мы говорим о Боге, совсем забыв о Его ангелах. Ангелах-хранителях, которые с момента рождения. Ал эми бул тасмаларды тартып, келечекте мыкты оператор болгусу келген Мирза 4 жыл мурун Москвага жөнөкөй мигрант катары аттанып келип, чай устаты болгонго да жетишкен. Эми Мирзат негизги жумушунан тышкары сүйүктүү иши менен алектенип, ал жакта жаштарды бириктирип, чоң долбоор жаратууну көздөйт. Акчага түрткү болуп эле келген, бүт эле не десем, келечегимди ойлонуп жүрчүмүн, постоянно эле эмени операторство, фотоаппарат, сүрөткө тартканда өзүм болсо, мен өзүм талантым, негизи сүрөткө тартчумун жакшы. 8-класска чейин жакшы сүрөттөрдү тартып, ошо эме как бы талантым ошол болчу да, өзүмдүн өнөрүм ошол болчу. Россияда Орто Азиялык чоң медиа холдинг ачуу Бакыттын көксөгөн кыялы. Анын айтымында чоң ашууларга талыкпас эмгектин артынан гана жетүүгө болот. Азыр эмнени кааласаң, эмне кылгың келсе ошону кыла бериш керек экен, коркпой элечи. Мисалы, мен оюм боюнча, азыркы биздин поколение, биздин жаштар, 91-92, 93 жылкы жаштар кыйналып жүрүп, ошондо да аң сезиминде немеси бар да, мындай. Ата мекенине бирдемке кылгысы келет да, просто билбейт кантип кылыштычы. Анан айтсаң, кел мындай кылалы, тигиндей кылалы деген киши жок просто. Өзү просто кыла албайт, анткени мындай. Эми кыйынчылыкта бул Москвада жүргөндө өтө эле даже эшикке чыккандан коркушат да. Мекенинен алыста жүрүшсө да, бул жаш жигиттердин кылган иштери, алдыга койгон максаттары алардын Кыргызстан деп күйүп тургандыгын көрө алдым. Сөзсүз кайтып келип, колунан келишинче Кыргызстандын өнүгүп өсүүшүнө аракеттерин жумшайбыз деп үмүттөнгөн Бакыт менен Мирза аз болсо да өз элине пайдасын тийгизип келишүүдө. Мындай жаш жигиттерди көрүп, Кыргызстандын келечеги кең экендигине биздин чыгармачыл топ күбө болду. Балдар эчимге таянбастан өз алдынча чыгармачылыгын улантып келишет. Биз болсо ишиңер байсалдуу болуп, барекелди деп бул жигиттер менен сыймыктандык.